Саламатсызбы, Чубак мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына эртең жаздын алгачкы майрамы деп айтып коебуз. Норуз майрамын жергебизде белгилеген атат. Бул жерде жалгыз эле биздин өлкө эмес, Азербайжан, Афганистан, Казакстан, Кытай, Суар, Монголия, Тажикстан, Россия, Түркменистан, Турция жана Өзбекстан өлкөлөрү дагы бул майрамды мамлекеттик деңгээлде майрамдашат экен. Мындай алып карасак, бул мамлекеттерде эле мусулман өлкөлөрүнө кирет. Арасынан бир тобу биздин кошуна өлкөлөр. Анын ичинде бул жакынкы бир айдын ичинде ушул Норуз майрамын мусулмандар майрамдабаш керек деген ой пикириңиз ортого салынып, ал эми социалдык тармактарда аны жана ар ким өзүнө ыңгайлуу кылып, ар ким өзүнө тиешелүү кылып бир топ талаш тартыштарды жаратып жатат. Бул боюнча өзүңүздүн жеке пикириңизди коомчулукка айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху та'ала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Чындыгында Норуз боюнча сөз өтө эле көп болуп кетти. Анан мына ушул сөздү кээ бир адамдар өзүнүн угунда түшүнбөстөн ар ким өзү каалаган жака буруп, ошону менен упай топтогонго аракет кылды деп айтсак туура болот. Чындыгында Норуз ислами же болбосо мусулманчылык динге тиешелүү майрам эмес. Бул боюнча биздин мурдагы премьер-министр Феликс Кулов өзүнүн кайрылуусунда бул ошол жанагы мурдагы зороастризм динине таандык болгон майрам экендигин баса белгилеп айтты. Андан сырткары бул өзү негизи кыргыздын деле улуттук майрамы эмес да. Бул боюнча профессор, филолог кечиресиз Кадыркул Давутов айтат. Ар бир элдин өзүнүн каада салты, өзүнүн озек адабият аркылуу жетип келиш керек. Бирок биздин Манас эпосу баш болгон бардык эпосторубузда, биздин макал лакаптарыбызда Норуз жөнүндө эч козголбойт. Демек биздин улуттук деле майрамыбыз эмес. Бирок бизде бул ошо акыркы бир 92-жылдардан бери байтор мамлекеттик майрам катары таанылган майрам. Мамлекетте бир канча майрамдар бар. Рождество деген майрам бар, 8-март деген майрам бар. Айтор биздин Кудайга шүгүр Кыргызстан ошол башка жагынан биринчи орунда болбосок дагы мына ушул майрам боюнча биринчи орунда турабыз да. Деги эле биздин Кыргызстанда мына атайын сойкулардын майрамы жок, анан ит атарлардын майрамы жок деп мындай бир тамаша рет айтып кетем да. Бул исламга тиешеси жок майрам. Мусулманчылыкта, ислам дининде ошол эки майрам бар. Ошондуктан биз ошол эки майрам мусулманчылыкта бар деп адамдарга түшүндүрүп айтабыз. Бирок кимдир бирөөнө мына ушул майрамды майрамдабагыла же майрамдагыла деп аларга милдеттүү кылганга бизге эч ким укук берген эмес. Болгону биз өзүбүздүн динибиздин тууралыгын түшүндүрүүгө аракет кылабыз да. Мисалы үчүн ошол Рождество майрамын ошол христиан адамдар майрамдашат, анан ал мусулман майрам эмес. Биз мисалы үчүн ошол күндөрү жумуртканы боеп же болбосо бирибизге бирибиз белекке бербейбиз дагы биз үчүн кадырлуу күн болуп эсептелет. Мүмкүн сиз сөзүңүзгө аралды ошо Рождество мусулмандардын майрамы эмес деген кайрылуу жазсаңыз, мынчалык талкуу болмок эмес. Ага баары макул. Же болбосо 8-март эркектердин майрамы эмес деп айтсам деле. Айтсам талкуу болмок эмес да. Норуз бул мусулмандардын майрамы эмес деген сөзүңүз эмнегедир коомчулуктун абдан бүйүрүн кыздыртты да. Бул жерде башка бир өңүт бар деп ойлойм. Анткени адамдар мисалы үчүн кимдир бирөө жакпай аткан болсо же болбосо мындай бир ошол адам алардын мындай бир идеологиясына туура келбей аткан болсо кантип мындай бир айлатап канткенде мындай бир чалып жыгабыз дегендей бир ой менен аракет кылуулары мүмкүн да. Болбосо ошол айтылган сөз мындан бир 3-4 жыл мурда Өзгөн районунда болгон мечиттеги бир диний уюмдун ичинде болгон мусулмандардын майрамына кошулабы жокпу дегенден жок, мусулмандардын майрамы эмес деп айтылган ушундай бир сөз да. Анан бул айтылып эле келе жатат. Мисалы үчүн ушул эле сөздү биздин Азирети муфтийибиз деле айтып берди. Сиз бул жөнүндө жакын арада айткан жоксуз. Бул мурдагы сөз. Ошол сөздү жаңадан сууруп чыгышып, каптын түбүнөн жанагыдай айтып атышат да. Анын бул жанагыдай эгерде бир ислам көз карашы менен айтсак, бул жанагы адамдар мисалы үчүн канчалык түз жолдо кетип аткан болсоңуз, туура жолдо кетип аткан болсоңуз, шайтан ошончолук деңгээлде аракет кылып, бузганга аракет кылат. Жеке мен мындан эч кандай бир өөн нерсе көргөн жокмун. Бирок ошол кээ бир адамдар менин абийириме дак түшүргүсү келип, мындай бир кыргыздын каада салтын мындай билбеген адам катарында көрсөткүсү келип, ар кандай бир сөздөрдү, чууларды чыгарып, бөйрөктөн шыйрак, жумурткадан кыр чыгарган
учурлар кездешип атат. Бул илгертен боло келген маселе албетте мөмөлүү даракка ташыргытылат. Эгерде ал тереке же башка бир караганга ташыргыткан эч кимди көргөн деле жокпуз да, ошондуктан жеке мен өзүм өтө бир мындай бир жакшы эле кабыл алдым десем туура болот. Норус мусулмандардын майрамы эмес. Ага карабастан жаз келгенде жерде чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгып дегендей адамдарга, бир эле адамдарга эмес, жердин алдындагы курт кумурскаларга дагы зыян келип, бир табигатта өзгөчөлүк болот. Бул мыйзам эч кимге баш ийбейт. Бул жаратылыштын мыйзамы. Ага катарлаш ошол жаз келгенде элдердин кышкы азыктары түгөнүп, жазында бир өзүнчө жаңылануу нерсе пайда болуп, бул биздин илгерки ата бабаларыбыздан келген көжө жана сүмөлөк тамактарын бышырып, Норузда эмес, жаздын келгенин, жазга аман эсен, жылды кыштан аман эсен чыккандарын бир майрам катары кабыл алып өткөрүшкөн. Бул кой союшкан, аман эсен чыктык деп тил өткөрүшкөн жана көжө сүмөлөктү бышырышкан. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Негизи эле ошол көжө бул түндүк региондо казактарда бар дагы, сүмөлөк түштүк региондо тажик өзбектерде бар да. Бул ошол жазда үзүмчүлүк болуп, ана ала капты кагып, ана ар кимдин кабынын түбүндө калганда алып келип бышырып, күн сайын бир күндө бир үйдө бышырып олтуруп, айыл жазга жеткен. Анан жанагы желин айрылып, сүт чык, жер айрылып, чөп чык деп тилек дуа кылышкан да. Бул ошол чындыгында Норузга же бир күнгө байланган эмес дагы, ошол бир ай бою боло берген да. Мисалы үчүн азырга чейин биздин айылда март келгенден баштап эле, ошол бир жаздан баштап эле дээрлик бир ай бою сүмөлөк бышырылат да. Сүмөлөк керемет оокат. Ал эмес билесизби, ошол Мекке шаарында Норуз деген майрам түшүнүк жок ал тарапта, бирок сүмөлөк бар. Биздин кошуна сүмөлөк бышырчу дагы биз андан көп сүмөлөк алып алып ошол ырахат кылып жечүбүз да кайтимкидей сүмөлөктүчү. Сүмөлөк керемет оокат, көжө керемет оокат бул деген. Муну эч кандай бир жамандыкка жоруунун кереги жок да. Анткени бул ошол оокаттын бир түрү. Бир нерсе арналып, мындай бир жанагы паскага арналып бышырылган кызыл жумуртка деп ошого салыштыруунун кереги жок дейт элем да. Ошондуктан анан бирөөлөр сүмөлөк жесек болбойбу деп мындай шылындагандар да болду. Сүмөлөктү алып келип берсе мен деле жеп көрсөтөт элем. Андай бир сүмөлөк жеген боюнча илгери Отунбай мастер-класс көрсөткөн, сүмөлөктү мына монуп жейт деп чыпалагы менен жеп көрсөткөн да. Эми кантип жесаң жесин, бирок ошол сүмөлөктөн айып табуунун кереги жок, урматтуу бир туугандар. Сүмөлөк бул керемет оокат, мен аны сүйүп жейм. Чоң рахмат маегиңизге. Мына коомчулукту көптөгөн кызыктырган көп суроолорго жооп алдык. Анткени биздин Үмүт телевидениесинин жана Кабарлар KG сайтыбыздын көрүүчүлөрүнүн сүйүктүү каармандарынын бири сизсиз. Алар бизден дайыма чалып сурашат, кат жазышат. Бул эмне чынбы калппы сурап бергиле деп. Анан элди тажатып бат-бат эле чакыра бербей, көп суроолор топтолгондо сизди эфирге чакырып турабыз. Убактыңызды алсак кечирип коесуз. Үмүт айым, мен чындыгында сиздерге Үмүт телевидениеси ошондой эле Кабарлар KGге ыраазылык билдирем. Анткени эл айтпаган чындыкты силер айтасыздар. Ошол чындык канчалык бирөөгө жагат жакпайт, бирок сөз чынынан бузулбайт деп ошону туура карманасыздар. Анткени кээ бир чет өлкөдөн каржыланган кээ бир мындай бир массалык маалымат каражаттары алар өздөрүнө ыңгайлуу гана маалыматтарды чыгарат дагы, башка маалымат такыр чыгаргысы келбейт. Эгерде Чубак ажы мисалы үчүн чүчкүрүп койсоң жазышат да, бирок Чубак ажыга барганда 15 000 адам чогулса же болбосо Москвага барып, Муса Абдышукур ажы менен барып, ошол жерде 7 000 адам 7 саат тынбай отуруп угуп берсе, аны чагылдырганга жарашпайт да. Бирок сиздерде ушул нерсе бар, адилеттүүлүк бар, адилеттүүлүк менен бүтүн дүйнө турган. Мен сиздерге ыраазылык билдирем. Кудай таалам ушул кадамыңыздардан жаздырбасын. Кудай таалам ушул адилеттүүлөргө, чынчылдарга, туура сүйлөгөндөргө бере турган бардык жакшылыктарын сиздерге, сиздин үй бүлөңүзгө жана бардык жамаатыңызга жана сизди колдогон эже карындаштардын бардыгына жакшылык жаадырсын дейм. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат сизге.